Кыргызстанда май айынын 3-жекшембиси энелер күнү. Бул майрамды утурлай талкуу платформасында биз үйгө да, ишке да, саясатка да аралашканга жетишкен энелер тууралуу, деги эле аялдардын коомдогу орду, гендердик саясат тууралуу темага кайтууну туура көрдүк. Бүгүнкү биздин каармандар дагы кызыктуу инсандар. Катардагы дарыгерден министрлик кызматка чейин көтөрүлгөн Гүлнара Батырова жана Акыйкатчы институтунун үй бүлө, балдар, аялдар бөлүмүнүн жетекчиси Умида Абылгазиева. Бүгүнкү программага кош келипсиздер. Суроону Гүлнара Маришевна сизге бергим келип турат. Сизди көптөн бери коомчулук сагынды болуш керек, көрө элексиз, эмне иш кылып жатасыз, сиз эмне менен алектенесиз. Анан негизги суроом, сиз карьераңызды катардагы врачтан баштаптырсыз, анан депутаттык мандат алып, Борборлук шайлоо комиссиясынын мүчөсү да болдуңуз, 2 жолу чоң министрликтер жетектедиңиз. Саясатка аралашып калганыңызга өкүнгөн жоксузбу? Албетте, абдан жакшы маселе. Кутман күнүңүздөр менен ушундай сиздердин атайын чакырууңуздар үчүн мен ыраазычылык билдирем. Албетте, бүгүнкү күндөгү аялдардын коомдогу ордун айта турган болсок, ошол жумушуң менен сенин үй бүлөнү айкалыштыруу албетте мындай оор эле маселе болот. Бирок мен ошол биздин Кыргыз мамлекеттик медициналык институтта окууну аяктагандан кийин ал мезгилде бизди жолдомо менен жиберчү Саламаттык сактоо министрлигинин жолдомосу менен Кара Суу районуна барып иштеп калдым. Ал жерде катардагы участкалык терапевттен баштап, анан бөлүмдүн башчысы болдум. Поликлиника иштери боюнча башкы дарыгердин орун басары кызматын аркаладым. Поликлиниканын башчысы болдум. Анан саламаттык сактоо тармагында реформа болуп, ошондо үй бүлөлүк медицина борборлору түзүлүп калды. Анан ошол үй бүлөлүк медицина борборуна директор болуп, мен ошол райондо 15 жыл ошол саламаттык сактоо тармагын башкардым. Ошол эле аралыкта шаардык кеңештин 2 жолку чакырылышынын депутаты да болдум. Экинчи чакырылышында мен 18 мырзалар менен жалгыз аял депутат да болдум. Эң оор күндөр болуптур, Абдан оор күндөр. Анан ошол шаардык кеңештин төрайымы дагы кызматын аркаладым. Ушул жерден тактап, сизди кантип ошо 18 мырза төрайым кылып койду? Эми бул мындай экен да, жашоодо деги эле азыр мен көз чаптырып көрсөм, биздин мамлекетибиздеги аялдар абдан кадыр барктуу экенбиз. Мына аялдарды мен кичине бир темадан мындай алыстагым келип атат да. Биз аялдарды эмнеге гана теңебейбиз? Айга, күнгө теңейбиз, жылдызга теңейбиз. Кандай жакшы нерселер болсо аялдарды теңейбиз да. Анан баягы бекеринен айтылбаган да, бейишененин таманында деп, аял үйдүн куту деп, Анан ошол биздин мырзалар абдан эле кадырлап барктайт экен да, мамлекет барктайт экен биздин кыздарды. Анан биз ошол кадыр баркыбызды, ошол бийик даражаны, ошол бийик парасатты бир туура пайдаланышыбыз керек экен деген көп ой келет да мага. Анан ошондо 18 биздин мырза депутаттар өздөрү чогулуп туруп мага сунуш киргизишкен. Сиз биздин арабызда жалгыз айымсыз, сиздин колуңуздан келет, биздин ушул шаардык кеңешти төрайым болуп башкарып бериңиз деп. Анан алар бир добуштан шайлашып эле, анан мен төрайымдык кызматты аркалагам. Оор болдубу? Алар сиздин тилиңизди угуп жатты, мындай. Эмнегедир мен абдан бир жакшы тил табышып иштегенмин да. Айтат го баягы мамиле эң жогоркусу депчи. Мен бүгүнкү күнгө чейин ушул адамгерчилик мамилени жогору коем. Анан бирок ошол эле мезгилде мындай сыртыман кээде жумшактагы көрүнүп калат окшоймун. Бирок мындай абдан бир жакшынакай, бир сылык сыпат тил менен эле бир ачуум келе тургандарды деле жакшынакай кылып түшүндүрүп койчумун да. Анан абдан жакшы тил табышып иштедик. Оор деле болгон жок. Ошол жердеги шаардын көйгөйүн, көбүнчө баягы социалдык маселелерде чыгат да көйгөйлөр. Алардын баарын мен билет элем. Абдан жакшы иштегенбиз. Анан эмне болуп чоң саясатка аралашып калдыңыз? Балким дарыгер болуп эле жүрө бербейт белеңиз дегеним да. Ооба, анан ар бир басып өткөн жолуң өзүнчө бир тарых экен да. Анан ал жерде мен иштеп жүргөн мезгилде эле анан жогорку кеңешке депутат болбойсуңбу деген сунуштар түшкөн. Анан жогорку кеңешке менин бир партия менен барганмын, бирок менин кезегим алысыраак болуп, анан ошондо мага сунуш түшүп калган. Сизди Борборлук шайлоо комиссиянын мүчөсү кылып дайындайлы деп.
Анан мен макул болдум. Жогорку кеңеш тарабынан шайландым. Ошентип жогорку борбордук шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча комиссияда 10 жыл эмгектендим. Борбордук шайлоо комиссиясы абдан чоң мектеп да, саясатка сени бышыра турган мектеп деп айткым келет. Ошол жерде бүт баардык бөлүмдөрдүн жумушун билесиң. Ал жакта ошол мен көбүнчө жана контролдук текшерүү комиссиясынын төрайымы болуп эмгектендим. Жалпы ошол региондордун баардыгын көрүп чыктым, тааныштык. Шайлоо процесстерине мындай көз салып жүрүп, шайлоо процесстери кандай экенин үйрөндүк. Мен ошо биз иштеп жүргөн мезгилде анан биздин жанагы автоматтык эсептөөчү урналарды ошо биздин мезгилде кирди. Андан кийин анан баягы министр кызматка дайындалдыңыз да. Анан ал жакта дагы иштедиңиз, анан бирок жумуштан алып койгондо кандайдыр бир таарыныч, капачылык болот бекен? Жок. Мен мындай ымандай сырымды эле айтышым керек. Мен саламаттык сактоо министрлигине келгенде деле мен үчүн күтүүсүз чакыруу болуп эле, ана биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич чакырып, ушул кызматты аркалап бериңиз дегенде, мен анан ойлонуп туруп, эгер сиз колдосоңуз мен макул болом деп анан ошол кызматты аркалап калдым. Мындай жакшы, ыраттуу иш алып бардым деп айта алам. Андан кийин ошол экинчи дагы биздин Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине башкарып бериңиз деди. Ал сунушту да макул болуп аткардым. Анан эми жашоодо ар кандай шарттар болот да. Ошол кезинде мен кичине акырегими сындырып алдым. Мен аны ачык эле айтышым керек. Анан ошону кичине дарылатып алуу максатында анан мен өзүм сурандым. Ошо кичине ден соолугума карап, мен уруксат берсеңиздер депчи. Анан менде мындай, бул деген саясий кызмат да. Ал кызматка таарынгандын кереги жок. Ал кызматты колдон келишинче жакшынакай, тыкаан, таза. Ошол аялдар эми табиятынан баягы өзүнүн үйүндө кандай тазалык, кандай тыкандык болсо, жумушунда дагы ошону талап кылат, анан ошончолук жоопкерчиликти сезе билет да. Ошон үчүн мен эки министрликте тең абдан бир мындай жакшынакай жумуш аткарып кеттим деп башымды бийик көтөрүп, жакшы максаттар менен анан кеттим. Мен ага абдан ыраазы болом. Ошол министрлер кабинетинде мүчө болуп, саясатка аралашып, эки социалдык көйгөйү бар министрликти башкарып иштеп кеткениме мен чынында абдан мындай тагдырыма ыраазы болом. Жакшы натыйжа көрсөтө алдым деп айта аласызбы? Жакшы натыйжа көрсөтө алдым деп айта алам. Экинчи конокко да сөз берели. Сиздин баягы ишмердүүлүгүңүзгө дагы программанын жүрүшүндө токтолобуз. Умида айым, айтсаңыз, бизде баягы Кыргызстанда гендердик саясат маселеси негизи оор турат да. Анан айрыкча бул аялдар жетектеген мекемелерде кызмат, ошо жетекчилер бат-баттан алмашкан бир тенденция байкалат да. Акыйкатчы институту ушул жаатта бир анализ жүргүзүп, же балким ошо аялдардын моралдык абалы боюнча бир мындай сурамжылоо жүргүзүп, изилдөө жүргүздүңөрбү? Эмне үчүн аялдар башкарган мекемеде кызматкер жетекчилер бат алмашат? Алар андан кийинки ички сезими, нааразычылыгы, капачылыгы болобу? Силерге кайрылган учурлар болобу? Эмне үчүн мени жумуштан алды деп? Гендердик ушундай проблемалар боюнча бизге аялдар кайрылган эмес, эмне үчүн алат деп кандайдыр бир мындай арыздар да түшкөн эмес. Бирок өлкөнүн саясий жана коомдук турмушуна аялдар үчүн көп эле шарттар түзүлүп атат. Азыркы учурда президент тарабынан да мыйзамдарга кол койду, жана женское предпринимательство деп коет го. Ошол боюнча анан ошол женское предпринимательство боюнча план да түзүлдү. Ошо план иштелип, азыр кандай десем, иштер башталды да. Анан 100 женщин лидеров деген боюнча да окууларды, аялдарды окутуп атат. Айылдагы, особенно райондордо, аймактардан келип аялдар окуп атат. Жакшы эле эмелер түзүлүп атат деп ойлойм, шарттар аялдарга азыркы учурда. Бирок жергиликтүү кеңештерде жана жогорку кеңештерде аялдардын квотасы сакталса, кабинет министрлеринде бир эле аял экен. Анан жалгыз
специальный органы деп коет. Анын арасына Национальный банк, Счетная палата кирет эмеспи, Верховный суд, аякта да жалгыз бир аял биздин омбудсмен Жаманбаева Жамиля Акматбековна болуп атат да. Ошондуктан ошондой проблема бар деп ойлойбуз. Квотаны сакташ керек, анан ошол гендердик балансты сакташ үчүн атайын механизмдерди иштеп чыгыш керек мамлекет тарабынан. Акыйкатчы институтунун ролу барбы негизи ушундай учурда? Мисалы үчүн өзүңүздөр моюнга алып атасыздар, министрлер кабинетинде бир гана министр айым бар депчи. Анан сиздер ушундай болуп калды деп эле мындай көз каранды болуп эле унчукпай кое каласыздарбы же бул баягы бул эми мыйзам бузуу деп эсептесек болот да, Мыйзамда жазылып турат, аткарылган жок. Мыйзамдарга ошо мыйзамдар аткарганды кандай десем, не анализ, как Көзөмөлдө. Көзөмөл эмес, эми экспертиза кылыш керек да органдарда. Гендердик экспертиза кылыш керек. Эже туура айтып атат. Экспертизанын кереги барбы? Биз баарыбыз көрүп турабыз. 18-би жаңылбаса министр. Кереги бар, анткени билиш керек эмне үчүн мындай болуп атат, канча кандидаттар, канча тапшырып атат, кандай эмне негизинен булар жумушка албай атат, эркектерди предпочитает больше мужчин, почему не женщин? Конечно, экспертиза нужна. А ким жүргүзөт? Аны менин коллегам айтып өттү, аялдардын лидерлиги боюнча. Бул ошол 2024 жылы 7 мартта биздин урматтуу президентибиздин жарлыгы менен ошо 2030 жылга чейин аялдардын лидерлигин колдоо боюнча атайын программа чыккан. Анан анын максаты ушул саясий жогорку кызматтарда аялдардын ролун көтөрүп, ошолорду кызматка тартуу депчи. Анан атайын булар боюнча дагы ошол лидер аялдардын кадрлар резерви жөнүндө дагы жобо иштелип чыккан. Бул ошол ар бир мыйзам болобу же кодекс болобу бизде ар бир министрликтер тарабынан жогорку кеңешке же министрлер кабинетине бара жатканда алар сөзсүз түрдө Адилет министрлиги тарабынан гендердик экспертиза өтөт. Ошол жерде баардык аспектилерди карап чыгат гендерге байланыштуучу. Басмырлоо жокпу же кандайдыр бир укуктары чектелип калган жокпу. Мына гендердик теңчилик дегендердин баардыгын ошол жерден карап чыгышат, экспертиза кылыпчы. Ошол жарлыкты дагы уланта берели, баягы суроомдо бар болчу да, ошол жарлыктын алкагында программа кабыл алынбады эле, ошол программа 1 жыл болду, бир кандайдыр бир сезилип жатабы силерге? Пайдасы бар болуп атабы? Албетте бул пайдасы болот. Бул пайдасы болот. Азыркы күндө биздин Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы бар го. Мына ошол жерде азыр атайын магистр курстары уюштурулуп, биздин аял кишилер ошол жерден окуудан өтүп атышат. Бир 200 аял катышкан, мен билгенден. Бүгүнкү күндө ошолордун 150 аял сертификаттарын алышты. Ошолорго өзү биз айтып атпайбызбы? Саясатка аралашам десең, биринчи билим керек. Туурабы? Анан саясий биздин маданиятыбызды көтөрүшүбүз керек. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ушул окууларды өтүш керек. Деги жогорку кызматка мурда жогорку партиялык мектептер болгон, туурабы? Ошол жерден өткөндөн кийин анан ошол эле аял болобу, эркек болобу жогорку кызматтарга барганда азыр ушундай магистратура окууларын ачып туруп, ошол курстардан азыр өтүп атышат. Ал жерден кеңири түшүнүктөрдү алышат. Лидер деген кандай болуш керек, кандай саясатка аралашканда кандай жумуштарды аткарыш керек, ошол кызматтарынын кеңейтилиши жөнүндө бир жакшынакай түшүнүктөрдү алышат. Ал жака кимдер кирди? Кызматтагы аялдарбы же кандай негизде тандалды, билбейсизби? Да, ал жака ошол конкурс аркылуу тапшырышат. Алар бүткөндөн кийин демек мыйзамдар боюнча баардык жагынан мындай билим деңгээли жогорулайт турбайбы? Бир сизге суроо берүүнүн алдында бир былтыр Алматы шаарында форум өтүптүр, аялдар форуму. Ошол жерде акыйкатчы бир билдирүү жасаганда, негизи лидер аялдар уникалдуу башкаруу стилин билишет депчи. Алар стандарттуу эмес чечимдерди кабыл ала алат, логика менен чыгармачылыкты айкалыштырып иш алып барышат. Анан аялдар команданы бириктирүүдө, кызматкерлерди шыктандырууда эркектерге караганда бир сапаты жогору болот экен да. Бирок ушунун баарын билип туруп деле эмне үчүн аялдар саясатта, чоң кызматтарда аз? Сиздер моюнга алып атасыздар, мына аялдар менен иштесең аябай
жакшы экен деп мындай бир нече өлкөлөрдү мисалга да келтирипсиздер. Ошо жогорку кызматта аялдар болгондо иш натыйжалуу жүрөт депчи. Анан бирок айтылган сөз менен иш мындай шайкеш келбей атат да, эмнеге? Это наше мечтание, да, чтобы это так было. Ну, при поддержке президента такая программа огромная разработана, и она до 2030 года, надеюсь, только год, вот как Гульнара Маршина сказала, только год прошел, это только начало. Сейчас разработали целый план, да, обучили столько женщин наших. И надеюсь, сейчас по этому плану уже пойдет работа, и вот тогда мы можем мониторить и отслеживать уже, как исполняется этот план, какой госорган где-то что-то не доделывает, кто-то, может быть, хорошо работает. И поэтому, мне кажется, еще время покажет. Все впереди еще. При поддержке нашего президента, мне кажется, у нас все получится. Демек, бул иштер башталып гана жатат дейсиз? Только началось, да. И благодаря вот воле, политической воле, да, президента, вот это все вот мечты наших женщин воплощаются сейчас в реальность. Президентке кандайдыр анализ жетпейби же аялдар чынында эле мамлекетке пайда алып келерine көз жетпейби? Негизи мындай да, өзү азыркы программа боюнча ошол жанагы биз айткандай саясий кызматтарда аялдарды колдоо менен бирге эле баягы барьерлердин, стереотиптерди алып салуу боюнча дагы ушул жерде бир атайын пландар иштелип чыкканда, бул программалар негизи бекитилгенден кийин пландар болот да. Мисалы үчүн аял кишилер, мына аялдар жоопкерчиликти сезесиң, коррупцияга аралашпайсың эч качан, тазасың, анан өзүңдүн иштеп аткан жамаатыңды дагы ошого чакырасың. Сөзсүз түрдө тартип болот, ырааттуу кетет. Анан кийин эркектерде бир мүмкүнчүлүк чоңураак, алар баягы тарс-турс деп туруп оюндагысын айтат, эркек кишилер менен барып ымала түзүп, мамиле түзүп, тез мындай ала алат. Анан кээде бир мындай дагы бир барьерлер болуп калат да, аял кишилерге караганда эркектер менен сүйлөшкөн оңой деп калышат. Ошондой дагы сөздөр болуп калат да. Негизи ошондой стереотип, ошондой тоскоолдуктар болбош керек. Анан мына мен деле мына ушул абдан бир мындай өзүмдүн мүнөзүм жумшак дарыгер элем да. Бул 88-жылы. Анан ошентип иштеп жүрүп, анан кийин саясатка аралашкандан кийин сен аны каалайсыңбы, каалабайсыңбы, сенин мүнөзүң да өзгөрөт экен, сен калыптанат экенсиң. Айтат го, баягы сен инсан болуп төрөлбөйсүң, инсан болуп калыптанасың депчи. Мына лидерлер деле ошондой. Алар лидер болуп төрөлбөйт, лидер болуп калыптаныш керек. Баягы өзүңдүн жүрүм турумуң менен, өзүңдүн башкаларга боло турган үлгүң менен, мамилең менен сен өзүңдүн адам экениңди, инсан экениңди далилдешиң керек да. Анан бул жерде дагы ошо аял кишилерге да мен айтып кетет элем, мындай эч тоскоолдуктарга карабай, эч нерседен сынбай, мындай эр жүрөк, тайманбастык менен эле алдыга жүрө бериңиздер. Анткени бул кызмат ошондой жоопкерчиликтерди талап кылат. Анан сен бирөөгө жаман көрүнүп калам же мунун көңүлүн оорутуп алам деген нерсе сен иштеп аткан кызматта ал мындай жарабаган эле мындай нерселер да. Ошон үчүн кызматты талап кылып, жоопкерчиликтүү кызматты жасай бериш керек. Анан мен айтып кетейин дегеним, мына акыркы жылдарда эле биз жанагы айтып атпайбызбы? Ошо биздин урматтуу президентибиздин демилгеси менен үй бүлө, эне бала институту, анан салттуу үй бүлөлүк баалуулуктарды, ошол эле аял затын колдоону биз мындан ары дагы өркүндөтүшүбүз керек, өнүктүрүшүбүз керек деп өзгөчө көңүл буруп атпайбы? Мен ушул жерде аялдардын дагы бир анан улуттук стратегия кабыл алынган. Улуттук стратегиядагы ошол 2030-жылга чейин. Анан бул абдан сонун иш пландар иштелип чыккан. 200дөн ашык иш пландар иштелип чыккан. 2024-жылга чейин болгон биринчи этап. Азыр эми 2025-жылдан 2027-жылга чейин дагы ушул иш пландар өзүнчө абдан жакшы түзүлүп, өзүнүн жумушун жасап атат да. Ушуну жалпылабай, мисалы үчүн эмне иш пландар 2024-жылга чейин мисалы үчүн канча аялга пайдасы тийди, эмне иштер жасалды? Бир мисалын да көрсөк болобу, тажрыйба? Мына бүт жалпы республика боюнча ошол министрликтерден баштап баягы райондук мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар, ошолордун баардыгында ушул иш пландар берилген да.
ошол жерден баягы аялдарды колдоо маселеси абдан биринчи орунда турат да. Мына жакында эле Ысык Атага аким айым болду, Жападан жалгыз бир айым Жападан жалгыз. аким. Анан мен ойлойм, азыр ошол баягы программадагы берилген иш-чаралар ушу аялдарды колдоо боюнча мындан ары да көп болот. Бул ошол айым демек программанын үзүрүгү. Ошол эми келе жатат деп үмүт кылышыбыз керек да жакшылыктан. Бул жерде эми баягы саясий чечкиндүүлүк, эрк менен көп жумуш жасалат деп айткым келет. Анан экинчиден мен да баягы өзүм ошол кызматка аралашып калган үчүн бир айта кетпесем болбойт. Ошо президентибиздин колдоосу менен социалдык келишим долбоору ишке кирбедиби? Анан былтыркы жылы 20 000 үй бүлө алды да, мен ошондо ар бир үйгө барып, ошолор менен катышып, баарлашып, алардын кандай жумуш алып бара тургандарын көрүп, алардын тапкан продукцияларын көрүп, алардын жасап аткан эмгегине ушунчалык сүйүндүм да. Айтайын дегеним, ошол долбоорго катышкандардын дагы 95%-ын аялдар түзөт. Аялдар бар жерде тартип бар дегеним ошол болду. Анан ошол аялдар өздөрү эле өзүнүн үй бүлөсүнүн турмуш шартын жакшыртпастан кошуна колоңдорунда жумушка дагы тартышты да. Мына аялдардын негизги баягы ошол шартымды оңдоюн, бала бакырамды жакшына багайын дейт. Биз баягы аял деп сүйлөгөндө эле көз алдыбызга эненин жакшынакай портрети келет го. Анан ошол эне ким өзү? Эне жаратуучу да. Эне жакшынакай баланы төрөп өстүрүп, калыптандырып, татынакай татыктуу тарбия берип, анан коом калып чыгат да. Коомубуз ким? Коомубуз эл. Эл деген мамлекетти түзүп атат. Анан ошол жакшынакай балдарыбыз мамлекетти мындан ары өнүктүрүүгө өзүнүн татыктуу салымын кошот деп ишенебиз да. Мен ошон үчүн жана билимди негизги басым кылып айтып атканым, билимдүү эне болсо сөзсүз түрдө билимдүү улуттун баласын чыгарат, туура? Мен ушул жерден бир мындай башкача суроо бергим келип турат да. Аялдар саясатка аралашыш керек, жетекчилик кызматка келиш керек деп эле айтып жатабыз да. Анан ошондой пикирлердин балким басым алындыбы же балким президент өзү ушундай чечим кабыл алындыбы, жарлык кабыл алынды, программа кабыл алынды, мына мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип жатат да. Бирок мунун бир тескери эффектиси болуп кетпейби? Анткени аялдардын баарын саясатка, жетекчилик кызматка дайындап койсок, үй бүлөлөр каралбай калбайбы, балдар тарбияланбай калбайбы, үй бүлө институтун бузуп албайбызбы? Анткени аялдар лидер болуп кетсе, көп эркектер аны көтөрө албайт да. Бизде бар да эми кыргызда менталитетте. Ушул жаатында бир изилдөө жүргүзүлүптүрбү? Биз тескери бир натыйжага ээ болбойбузбу? Эми мен изилдөөлөр жөнүндө мен азыр мындайраак кылып айтат элем да. Гендер десе эле биз аялдарды эстей беребиз. Гендер дегенде аял менен эркектин ортосундагы баягы түзүлгөн мамиле, мүмкүнчүлүктөрдүн бир жыйынды аспектиси деп коем да, социалдык аспектиси. Ошол мүнөздөмөлөрдүн комплекси да. Анан ушундай айтып келгенде сөзсүз түрдө илгери деле билесиздер да, мына боз үйдө деле биздин ата-энелерибиз айтып келет го, боз үйдү деле бөлүп алышат. Аялдардын тарабы, эркектин тарабы деп эле тең мындай болгон да. Анан кийин азыркы кезде деле мындай караганда ошол гендердик теңчиликте деле ошол баягы аялдар менен эркектин ортосундагы укуктук бирдей статус, бирдей мүмкүнчүлүктөр деп атабыз. Ошол бирдей мүмкүнчүлүктөр боюнча дагы өзүбүздүн мыйзам бар да. Туурабы? Ошол баягы эркек менен аялдар үчүн бирдей укук, бирдей мүмкүнчүлүктөр колдоо боюнча ошол баягы атайын мамлекеттик кепилдиги жөнүндө биздин мыйзамыбыз бар. Ушул жерде бүт биздин баш мыйзамыбызда жазылган аял менен эркектин тең укуктуулугу жөнүндөгү механизмдердин баарын камтыйт да. Анан эми негизи жашоо ар кандай 5 кол тең эмес да. Ошон үчүн бир аялды колдойт үй бүлөсү, бир аялды колдобой койсо ал чыкпай калат. Ошон үчүн биринчи кезекте аялды үй бүлө колдош керек. Жакын тууган туушкандары колдош керек, кошуна колоң колдош керек. Ошондо аял баягы өзүнүн максат мүддөсүнө жете алат. Бирок эне экенин унутпашыбыз керек да. Анан бизде деле айтат да баягы эркектер менен талашпай эле, эркектер менен бирдей эле жакшынакай мүмкүнчүлүктөрдү пайдалансак болот. Анан мен ушул жерде бир нерсени эске салып кетким келет.
Жаңа зордук зомбулуктар болуп атпайбы, ошол көбүнчө баягы үй бүлөдөгү зордук зомбулуктардагы ошол ынтымактын жоктугунан көп мезгилде чыгып калат да. Ошон үчүн бактылуу үй бүлө болсо бактылуу коом болот деп айткым келет. Анан өзүбүздүн мамлекеттин ичиндеги мыйзамдардан сырткары эле биз эл аралык келишимдер, эл аралык макулдашуулар менен да иш алып барабыз да. Ошол эле баягы аялдарга карата баягы дискриминациянын баардык түрлөрүнүн жоюлушу боюнча конвенциялар ратификация болгон. Бул 97-жылы. Анан 2024-жылы мен өзүм иштеп аткан мезгилде ошондо биздин жанагы эл аралык эмгек уюмунун 190 конвенциясы ратификацияланган. Мактанып коюшубуз керек. Бул Борбор Азия чөлкөмүндөгү биздин мамлекеттин эң маанилүү кадамы да. Ал жерде эмгек чөйрөсүндөгү зордук зомбулук жана ыдык көрүүнүн кесепеттерин жоюу боюнча да. Абдан баягы бизде деле жумуш орунда мындай зомбулук болду, тигиндей болду деп атпайбызбы? Анан биз зордук зомбулук дегенде бир эле аялдар эмес, зордук зомбулукта эркектер да зомбулук көрөт. Ошондо биз эки жакты тең карашыбыз керек да. Конвенциялар кагаз жүзүндө эле калган жокпу алар, мындай иш жүзүндө? Конвенция колдонулат. Бул абдан чоң маанилүү иш да. Бул ошо жогорку кеңеш тарабынан. Пайдасы жатабы, азыр иштеп жатабыз? Албетте. Эми бул конвенциялар боюнча да биздин чет элдик мамлекеттик ООН органдары бизден сурап турат, кандай иштер жүргүзүлүп атат, кандай укуктары бузулуп атат, өзүнүн рекомендацияларын кайра берет, анан кайра биздин мамлекет отчет кандай рекомендациянын аткарылышы боюнча кандай докладпы же отчет болобу доклад отчет болот. Эмнеге бул суроону күмөн санап берип жатам, анткени ошо жана жогоруда акыйкатчы форумда билдирүү жасаганда ошол жерден бир айтып кетиптир да, мен өзүм дискриминацияга учурайм депчи. Демек, биздин башкы укук коргоочубуз дискриминацияга учурап жатса, анда карапайым аялдардын маселеси оор экенин эми айтпаса деле белгилүү да. Ал ошо жок, жада калса жолдо кетип баратканда деле, руль машина айдап баратсаң деле эркектердин басмырлоосу болуп турат дейт. Демек, ошол силер айтып аткан конвенция, силер айтып аткан мыйзамдар иштебей жатат десек болобу? Эми сөзсүз деле иштебей жатат деп айткандан алысмын, бирок мүмкүн жетишерлик деңгээлде болбой жатат деп айтсак туура болот деп айтам да. Анан баягы көчүп бара түзөлөт дегендей, ушул кабыл алынган жакшынакай мыйзамдар, жакшынакай ратификацияланган конвенциялар сөзсүз түрдө иштеш керек. Эмне үчүн алар кабыл алынат? Ошол колдоо иретинде, ошол зордук зомбулукту, басмырлоону жоготуунун немесинде ошолор чыгып атпайбы? Анан мына үй бүлө кодекси боюнча дагы жакында жогорку кеңешке жаңы алып келишет. Анан жана биз айтып атпайбызбы, аялдар менен эркектердин жана бирдей мүмкүнчүлүктөрү, бирдей укуктары боюнча мамлекеттик кепилдиги жөнүндө мыйзамды дагы биз дагы жогорку кеңештин көп депутаттары демилгечи болуп, ошону кайрадан жаңыдан дагы кошумча түзөтүүлөр менен, ошол кошумчалар менен, өзгөртүүлөр менен кайра жогорку кеңешке киргени турат да ушул мезгилдерде. Ошолордун депутаттардын ичинен демилгечиси ошо биздин депутатыбыз Камиля Абдыразаковна Талиева. Биз алар менен бирге бүт региондорду кыдырганбыз. Ушул абдан көйгөйлүү маселе көп. Ошол жерде ошол болгон зордук зомбулукту мурда эгер жашырып айтпаса, азыр аялдарбы, эркектерби зордук зомбулукка кабылып калса, азыр көпчүлүгү ачык айта турган болуп калды. Бул негизи зордук зомбулук деген эми биз анын баардыгын болбойт деп айтканда мен алысмын. Жашоодо ар кандай жагдай болот, сөзсүз болуп калат экен, бирок ошондо биз ушуларды колдонуп, ошолордун бир жакшынакай бир талабын талашканга жетишишибиз керек да. Баягы ошо үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы кабыл алынган мыйзамдагы кандайдыр бир деңгээлде сестенти окшойт да. Азыр кичине азайбаса дагы баягы чара көрүү, жазалоо кичине ошол жаатта бир иштер жакшырдыбы, ошо зордук зомбулук боюнча мыйзам кабыл алынды. Сиздерге кайрылгандар азайдыбы же балким эмнеден байкадыңыздар? Кайрылгандар наоборот көбөйдү. Мурдагы жылы 11 эле аял кайрылса биздин акыйкатчыга, бул жылы 40ка жакын аялдар. Ушул 3 айда? Жок, 24-жылдан.
ар кандай зордук зомбулукка түшкөн аялдар кайрылат. 7 аялды акыйкатчы өзү демек алар баягы мыйзам иштейт деп ишенип кайрылып атышат. Анан СМИге да көп чыгып атпайбы мындай разъяснительная работа, ушундай болсо кайрылгыла, вам помогут, кризисный центрлер бар, бирок кризисный центрлер жетишпейт, бирок аялдар кайрылат да ошол жака. Демек бул мыйзам баягы үй бүлөлүк зордук зомбулукту азайтпаса дагы баягы жазасыз калгандарды жазалоого мындай кадимкидей жол ачаттыр да. Ооба. Теманы кичине башка нукка бургум келип жатат. Азыр парламентте мыйзам долбоору талкууланууда. Бул аялдардын баягы депутат болуп келишине көбүрөөк жол ачат деп 30% квота киргизилүүдө да. Бул мыйзам долбоор сизге жактыбы, Гүлнара Маришевна? Сиз кандайдыр бир деңгээлде пайдаланайын деген ой пайда болдубу? Абдан жакшы суроо. Негизи биз жанагы квота деп коебуз го. Эми бул квоталар деле баягы бир ошол мезгилге көрүлгөн чара деп айтып коем да. Анткени аялдар көбүрөөк болсун деп мурда дагы ошол 30% квоталар киргизилген. Анан бул жаңы киргизилип жаткан ошо шайлоо мыйзамынын долбоорунда жалпы республика боюнча 30 округга бөлүнүп, анан ошол ар бир округдан 2ден мырзалар, 1ден айымдар келген жатпайбы? Бул абдан жакшы маселе. Ошондо 90 депутаттын 30 депутаты аялдар болот. Жакшы маселе. Анан ошол берилип аткан мүмкүнчүлүктү туура жакшы пайдаланышыбыз керек. Сиз пайдаланайын деп атасызбы? Буюрса. Демек сиз депутаттыкка аттанасыз? Буюрса. Бул квота 30% квота көп эле аялдарга мүмкүнчүлүк кылып түзүп берет окшойт, э? Сиз мына эми эл аралап жүрөсүз. Эмне деп атышат аялдар? Лидер аялдар азыр активдешип калды да. Мен ошого абдан бир кээде сүйүнөм да. Ошо лидер аялдарым да активдешип, анан ушу жакшы мыйзам экен, анан аны колдоого алса жогорку кеңеш тарабынан эми экинчи окууда каралды. Анан колдоого алынса, анан ошол жаңы мыйзам кирсе деп. Анан мурдагы шайлоо системасында деле партияга, андан кийин ошол партиянын ичиндеги талапкерге добуш берип, персонификациялык добуш берүү бар эмес беле? Ал деле мына ол биздин 22 аялдын ушул жогорку кеңешке келгенине шарт түздү да. Азыркы кезде 20 аял бар, негизинен 22%-ды түзөт. Ал деле бир топ шарт түздү да. Билесиздерби? Ушул 3-чү чакырылышта болсо керек эле. Бир дагы аял киши болгон эмес парламенттечи. Бир дагы аял киши болгон эмес. Андан кийин саны аз болуп жүрдү. Анан жергиликтүү кеңештерде 30%дык резервтер берилди. Жогорку кеңеште 30% болду. Бул аялдарга болуп аткан колдоо да. Анан азыркы абдан мындай жакшы система деп айтат элем. Ошо аялдар жок чакырылыш менен аялдар бар чакырылышты салыштырып көрсөк, кандай иш алып барышты эле? Эми мындай экен да, аялдар негизи сезимталбыз да. Анан аялдар көбүнчө социалдык көйгөйлөрдү көтөрөт. Ага эмне кирет? Мына аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн көйгөйү, ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын көйгөйүн көтөрөбүз. Ошол эле аялдардын көйгөйлөрүн көтөрөбүз. Ошол эле саламаттык сактоо тармагы, билим тармагындагы болуп аткан көйгөйлөрдү аялдар негизинен жанагы ошол эле биздин миграцияга кетип, жанагы мекендештерибиз кетип, балдары калып калып атпайбы? Мына ушул сыяктуу көп көйгөйлөрдү аял кишилер көбүрөөк көтөрөт да, эмнегедирчи. Анан жүрөк аркылуу өткөрөт болуш керек. Жүрөк аркылуу өтөт. Ар бир нерсе эненин жүрөк аркылуу өтөт да, чындап элечи. Анан ошол көйгөйлөрдү көтөрүүдө аялдардын анан мындай кээде мен мындай өзүмчө ой жүгүртүп көрсөм, мыйзам чыгаруу жаатында деле аялдар көп аракет кылат да, далалаттаныпчы. Ушул биздин программаны көрүп жаткан аял баягы балким үйдө декретте отурат, балдарын багып отурат да, анан ошол аялга сиздин айтканыңыз балким бир мотивация болушу мүмкүн да. Мындай суроо бергим келип турат да. Аял кишиге эркекке караганда кыйын экенин жогоруда айттык да, бала тарбиялаш керек, үй тиричилиги, анан жумушка да жетиш керек. Жумушунда дагы бир жыйынтык көрсөтпөсө эртең кызматтан түшүп калат да. Жыйынтык көрсөтүш керек, мындай жанталаш иштеш керек да. Анан сиз ушундай абалга туш болдуңуз беле? Же үйгө жетишпей, же жумушуңузга жетишпей, анан басып кеткиңиз келген учурлар болду беле? Кантип ошол оор учурларды татыктуу алып өттүңүз өзүңүз? Эми мен чындап айтсам, бир мен үчүн оор деле мезгил болгон жок. Ошентип айтсам көпчүлүк ишенбей да калышы мүмкүн, бирок бул менин жүрөктөн чыккан ымандай сырым да. Анан мен өзү негизи
жаратылышыман өтө сабырдуумун. Анан бардыгын таразалап туруп, 7 жолу өлчөп туруп, анан бир жолу кесем да. Ошон үчүн көп нерсенин баарын таразалап, акылга алчап, анан эртеңки күнгө боло турган ишимин баарын иш планын түзөм, шашпай отуруп алып, анан барып туруп ошол баягы өзүмө көп мындай кечке эле бир эле жумуш менен сапырылып жүрө бербейсиң да. Ошон үчүн конкреттүү ошол жумушту аткаруу, анан кайра кечинде ошол жумуштун канчасын аткара алдым, канчасын аткара албай калдым, эмне себептен, эмне тоскоолдук болду деп баарын анализ жасачумун. Анан эң негизгиси мен айтып кеткен нерсе, үй бүлөдө колдоо болбосо албетте кыйынчылык болот, сөзсүз түрдө. Мен үй бүлөмдөн абдан чоң колдоо тапкам, ошон үчүн мен чынымды айтсам, мен мындай анча деле бул мындай кыйналууну билген жокмун да. Шаардык кеңештин төрайымы болуп турганда канча жашта элеңиз? Шаардык кеңештин төрайымы болуп турганда бул где-то бир 2000-2003 жылдары да. Ошондо канча жашта элеңиз? Эми келин элеңиз дегеним да, кайынжуртка кызмат кылып. Абдан бир мындай эме жаштыктын жалындап турган мезгилинде болдум го. Жок, айтайын дегеним, Кыргызда кайынжуртка да кызмат кылып жетиш керек да. Анан канча балаңыз бар? Менин 2 уулум бар. Балдарды тарбиялап жетишиңиз керек. Анан кайынжуртуңуз ошондо кандай карап жатты? Азыр министр болуп жүргөн учурда айрым алыш катыштарды токтотконго туура келдиби? Ушул чөйрөдө өзүңүздү кандай алып жүрдүңүз? Эми чындыгын айтканда, ошол мен депутат болуп жүргөн мезгилдерде, ошо врач болуп айылда эмгектенген мезгилдерде биз ишемби, жекшемби күндөрү өзүбүзгө жумшаган эмеспиз. Ал мезгилде балдарыбызды көтөрүп алып, анда биздин жеке транспортубуз да болгон эмес. Автобуска түшүп алып эле ошол кайынжуртка барып кызмат кылчубуз да. Анан ал убакта азыркыдай бир памперсти кийгизип алып эле кете бербейт элек. 2 балабыздын толгон токой кийимдерин чоң сумкага салып алып көтөрүп кетип, кайра ошончо кийимин көтөрүп келип, анан тазалап жуучубуз. Анан барып эле ал жерде ал кир когун жуучубуз, тамак жасап берчүбүз, үйүн жыйнайт элек. Ошол кездеги жөнөкөй Гүлнара эжекеңер кандай болсо, мен министр болгондо деле ошондой жөнөкөй эле эже болдум. Мүнөзүм өзгөргөн жок. Бая катуу талап койгон жагым гана болбосо, менин адамгерчилигим, менин адамдарга болгон мамилем ошол эле жөнөкөй боюнча эле калдым. Ошондой элемин. Кайынжуртуңуз кандай карап жатты сиздин саясатка аралашканыңызга? Менин кайынжуртум абдан колдоду. Абдан түшүнүктүү, жакшы адамдар эле. Азыркы кезде мен ошо кайнатам да, кайненем да көзөтүп кетишти, бирок эми абдан жакшы адамдар эле. Жолдошуңузчу? Жолдошум милициянын полковниги. Ал өзү дагы ошол абдан мындай эртең менен таң азанда кетчү, кайра түн ичинде балдар уктаганда келчү. Анан кээде апама айтып калчумун, апа, эми бул балдар уктап атканда кетип атат, кайра балдар уктап калганда келет десем, анан ошондо айткан. Апам ошону эч унутпайм да. Атанын баркын эне көтөрөт. Ошол жолдошуң мына силерди багалы, балдарым багайын деп ошентип, тамак таап келейин деп ошентип иштеп атат. Сен атанын баркын балдарыңа көтөрүшүң керек балам деп айткан да. Мен ошондон кийин апама арызданбай калганмын. Менин таламымды талашпайт экен деп. Чындыгын карасам, эми жумуш ошондой эле да. Тергөөдө иштеди, анан кийин жанагы уголовный розыскада иштеди. Анан алардын жумушу ошондой эле да. Эрте кетип, кеч келет эле. Ошентип балдардын көбүнчө тарбиясы энеге жүктөлүп калат экен да. Эми бул айткым келет, кантип жетиштиңиз дейм да. Татыктуу тарбия бере алдыңызбы? Жумушта жүрүп, экөөңүздөрдөн эртеден кечке жумушта болсоңуздар. Жакшы тарбия бердим. Балдарыма мындай эч кандай арыздаттануу жок. Турмушта өздөрүнүн жакшынакай ордун табышты, балалуу болушту, жакшынакай кайынжурттуу болушту, жакшынакай келинчектүү болушту. Кайнене жаатында деле мен келиндерим менен курбумун. Келиндериммен кайра кеңеш сурайм. Муну мындай кылса болобу, мындай кийсем болобу депчи. Абдан мындай жакшы мамиледе. Мен кайненелик деле кылганды абдан жаман көрөм өзү негизичи. Ошо келиндериңиздин кызматтабы? Саясатка аралашкан, каалоосу барбы? Алар аралашса кандай карайт элеңиз? Жок, келиндерим саясатка аралашкан жок. Өздөрүнүн жумуштары менен эле алек. Мен балдарым деле, келиндерим деле ушундай саясатка аралашам десе, неберелерим деле аралашам десе, тагдырга жазса
аралашсын, ал жакшы нерсе. Бирок саясатта бүгүнкү күндө ошо менин үй бүлөмдөн мен элемин. Ошо биздин берини көрүп отурган кыз келиндерге дагы дем күч болсун, айтсаңызчы, кандай кылса эки жаккатан жетишет экен, үй бүлөгө дагы, анан карьераны алып кеткенге дагы. Анын сыры эмнеде экен? Бул баарын эле колунан келе бербейт да, анткени баягы саясатка аралашып, лидер болуп жүргөндөрдүн көбүнчөсү, кээ бирөөнү дейли, үй бүлөлүк институтун кармалбай калышты да. Алар баягы баш оту менен карьерага кирип кетишкен. Же болбосо үй бүлөнү сактап калабыз деп баягы көксөгөнүнө жетпей калды да. Ичинен азыр аттиңай мен деле монтип депутат болуп отурат элем, аттиңай мен деле элге кызмат кылам дегендер бар да, эми көп да. Эми жетекчи менен лидердин кичине айырмасы болуп калат. Баягы элди башкарган кишини, жетекчини эле мен лидер деп айта албаймын. Баягы лидер болом дегендер ушунчалык өзүнүн күчүнө ишенген, анан пикирлештери, санаалаштары менен бирге алдына койгон максатын, бизде айтып коет го, караңгы жерден көз тапкан, капилеттен сөз тапкан деп туңгуюктан алып чыгып кете ала турган адамдар, ушулар лидер болот да. Көк беттик менен болсо дагы эч кандай тоскоолдуктарга сынбастан, эч нерседен кайтпастан, коркпостон өзүнүн максатына жеткен адамдар лидер дейм. Мен кыз келиндерибизден ушундай сапаттарды көргүм келет. Анан абдан бир мына ишкерлик жөнүндө айттык го, аялдардын ишкерлигин колдоо боюнча дагы программа кабыл алынып, ошолордун экономикага, финанс каражаттарына жана жеңилдетилген кредиттерге болгон мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип бергенге шарт түзүп атпайбы? Мен билем, мына мен билгенден 2-3 кызды айтайын. Асель Атабекова бар, Рахат Жунушбаева бар, мына Рыскүл Акимжанова кече жакында, жаштардан айтайын. Ушундай биздин мыкты азамат кыздар бар. Дагы чыгам деген суурулуп канча биздин кыйын кыздарыбыз бар. Мен сыймыктанам. Кээде соцсеттерде дагы отуруп калам да. Азыр эми колум бошураак, мурда караганга убактым жетпейт эле. Абдан мындай баалайм да. Анан 5 кол тең эмес деп, албетте кээде өкүнүчтүү жагдайлар дагы биздин кыз келиндер тараптан кээде болуп калып атат да. Бирок жакшы мындай бир саясатка жуурулуп, атырылып чыгат элем деген болсо, ал мүдөөсүн сөзсүз түрдө ачыкка чыгарып, ичинде багып жата бербестен чыгыш керек. Мамлекетти өнүктүрүүгө татыктуу салымды кошуш керек. Эне болуп жакшынакай балдарды тарбиялап, коомго жакшынакай инсандарды алып келишибиз керек. Ошол эле мезгилде үй бүлөнү эч качан унутпаш керек. Мен ишимде министр болсом, үйүмө барганда жөнөкөй эле кожойке эжекеңермин. Мен да жолдошума, неберелериме, балдарыма тамак жасап берем. Мисалы да, үйүмдө мен дагы кир жууймун, үйүмдү жыйыштырам. Анын баарын айкалыштырып сен алып кеткенде гана сен ошондо баягы өзүңдүн ичиңдеги мүдөөңө жеттим деген бир канааттанып аласың да. Мен бүгүн турмушумдан абдан чоң канааттанып алдым десем жаңылышпайм. Жашооңузда болгон эмес, ушул жолду эмнеге тандадым деген өкүнүч? Эми мындай азыр ойлонуп көрсөм, мындай баардык эле мезгилдерди мүмкүн билбейм. Эстей албайм да ошондой нерсеничи. Мен анан өзүмдүн жумушума фанатмын да, аябайчы. Абдан жоопкерчиликти сезем. Анан бир жумушту баштасам, мен ошол жумушумду аягына чыгармайын, мен сөзсүз ошону чыгарышым керек деген менде принцип бар. Үмүт айым, сизде ушундай болду беле? Сиз деле азыр чоң кызматты аркалап жатасыз да. Сиз баягы аялдардын, балдардын көйгөйүн баарын угасыздар. Анан жумушуңузду, үй бүлөңүздү кантип айкалыштырып жетишип жатасыз? Анан баягы аялдардын көп көйгөйлөрүн уккандан кийин ушул жумушту эмнеге тандадым деген ой болобу сизде? Же сиз мындай жумуш кылып атам, айлык алсам болду деген эле? Жок, албетте. Жумушумду жакшы көрөм өзүм, анткени бизге ар кандай проблемалар менен аялдар кайрылат бизге, алимент укуктары боюнча, же үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча. Анан мындай элге жардам берген, бул кандай десем, такая благодарная работа, помогать, да, нашим женщинам особенно, слушать их проблемы, да, о чем они говорят, что их беспокоит. Көбүнчө, мисалы, азыркы убакта алимент боюнча көп келип атат, ошол боюнча. Анан сотко мониторинг жүргүзүп бергиле деп, балдардын жанагы определение места жительства ребенка боюнча. То есть гражданский вопростор менен келишет, ар кандай маселелер менен. Ушу алиментти төлөбөй качып жүргөн эркектер көп болуп атпайбы азырчы? Бул эмнеден кабар берет?
үй бүлө кургандан кийин ошол үй бүлөгө ата менен эне бирдей мамиле кылыш керек да. Атанын дагы орду чоңураак болуш керек. Эне бала төрөп берди, баланы тарбиялап атат, атанын жоопкерчилигин моюнга алыш керек. Эне менен бирдей мамиле кылыш керек. Анан тилекке каршы мен статистикага да кээде кайрыла кетким келет. Турмуш кургандардын саны менен ажырашып кеткендер ошонун жарымы ажырашып кетип атат да. Мен кээде ойлоп калам, ушу жаштарга да кайрылгым келет. Турмушка жеңил көз караш менен карабаш керек. Анан мурда абдан карап, ушул жакшы кыз болчудай, баягы энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүн өт деп абдан бир мындай карап, анан кийин кандай кыз алат экенмин, кандай күйөө алалы болот экенмин дегендей бир максаттар менен эле карашчу да. Анан кээде жаштар баягы жеңил желпи дагы баш кошуп калгандар ушу ажырашып кетип атабы дейм да. Анан сөзсүз түрдө балалуу болгондон кийин эми ажырашып кеткенден алименттин саны да көбөйүп атпайбы, ажырашкандардын саны көбөйгөндөн кийинчи. Ошон үчүн жашоого бир улуттуу, сабырдуу, абдан бир салаваттуу көз караш менен карабаса абдан кыйын да. Шартта аялды да эркекти да күнөөлөгөнгө болбойт го. Ар бири тактыр деп коет. Мен бул аялды да, бул эркекти да күнөөлөгүм келбейт. Анткени кээде мүнөзүбүз келишпей калды деп калат го. Күнөө аялдан да кетет, күнөө эркектен да кетет. Ошон үчүн бир жактуу, бир жынысты мен эч мындай эметким келбейт. Жактагым да келбейт, анан жамандагым да келбейт. Анткени жашоо абдан көп кырдуу. Анан мен азыр өзүмчө отуруп алып анализ кылып атпаймынбы? Мен эмне үчүн оорчулукту сезбей калганым азыр мындай кичине ойлонуп кетем да. Мен балдарым чоңоюп калган мезгилде саясатка аралашкан экенмин. Балдарым чоңоюп калгандан кийин алар тамак да жасап койчу, мага жардам берчү. Мүмкүн мен ошол жагынан дагы бир көп кыйынчылыктарды сезбей калдым го деп коем да. Мындай абдан бир эстеп калсам силерге кошумча дагы айтам. Программаны мындай жакшы нотада жыйынтыктайлы да. Аялдар саясатка, жогорку кызматтагыларга аябай көп келсе, мындай мамлекетти башкаруу кооз болобу? Кандай болот эле, кандай элестетсек болот? Аябай көп басымдуу болуп кетти. Азыр эркектер көп болсо, эркектердин ордуна аялдар басты деп мындай элестетип айталы да. Жыйынтык кандай болот? Иш жүрөбү? Албетте жакшы болот деп ойлойм да. Мен абдан жакшылыкка үмүт кылам. Жана мен айтып кеткендей, аялдар бар жерде тартип бар. Анан аялдар бар жерде ийменүү болот. Мен ошо депутат болуп жүргөндөгү бир окуя эсиме түшүп кетет. Ушундай мезгил болгондочу. Сессия өткөрөйүн десем, бир депутат шорта менен келип калган да. Анан мен ошондо эми кечирип коесуз, бүгүн шаардык кеңештин сессиясы болуп атат, сиздин дресс-код жок экен деп аны чыгарып жибергенмин да. А ошондон кийин эркектердин баардыгы костюм-шумда кийип, зыңкыйшып, галстукту тагынып келишчү да. Анан сөзсүз аялдар бар жерде тартип бар болот дейм. Анан дагы бир жери биз энебиз да. Энелик мээрим менен иштетебиз. Алардын башынан сылайбыз. Эне катары алардын ар биринин үйүндө болуп аткан көйгөйүн билчүмүн мен главврач мезгилдечи, башкы дарыгер болуп иштеген мезгилде алардын көйгөйлөрүн билчүмүн. Ошолорунан бери карачубуз. Анан сөзсүз эми жетекчи болуп келгенден кийин ар биринин турмуш шартына карайсың. Балдарыңарды 1 саат эрте алгыла, садикте калтырбагыла, барып жолдошуңарга үйүңөрдө тамак жасап бергиле деп дагы кээде суранышса, мен көп мындай энелик көз караш менен дагы иштетесиң да. Бирок ошол эле убакта эртең колуңуз бошогондо 1 саат жумушта калып, кечеги аткарбаган жумушуңузду аткарып коюңуздар деп талап кылат элек. Талапты да кое билебиз, жоопкерчиликти дагы беребиз, өзүбүздүн моюнубузга да алабыз. Анан бир алдыга жылганга, бир жашоосун кооздукка бөлөөгө дагы стимул, мотивацияларды аял киши көбүрөөк берет. Адамдын баягы үй бүлөсүндө, тынч үй бүлөсүндө көйгөй жок болсо, иши дагы майнаттуу жүрөт да. Демек сиз эки жагын, үч тарабынан алыштырбайсыздарбы? Албетте, анан жана кооздук болобу дегенге дагы албетте. Аялдар ким? Аялдар деген үйдүн эле куту эмес, аялдар коомдун да куту. Бүгүнкү күндө баягы мамлекеттин ажырагыс бөлүгү болуп эле туруп калбастан аялдар кыймылдаткыч дагы күч болуп атпайбызбы? Ошон үчүн аялдарыбызга мен бүгүнкү күндөгү баягы аял затына тиешелүү болгон асыл сапаттардан эч качан кетпеңиздер деп айткым келет.
бизде асыл сапаттар толтура: мээримдүүлүк, бала жаратабыз, алар тарбиялап өстүрөбүз, билимибизди чоңойтобуз, саясий айдыңда жүрөбүз, мырзалар менен тең талашып, анан мээримдүүлүк, энелер күйүмдүүбүз, ушулардын баардыгы, сабырдуубуз, ушул сапаттар баардыгы ушу биздин аял затында болсо деп тилейм да. Демек мамлекеттик башкарууда бул негизги ролду ойнойт, Бүгүн биз программабызда саясаттан тартып, үй бүлөдөгү жашоо, аялдардын кыялы, мүнөзү жөнүндө дагы аябай мындай терең кирдик окшойт. Сиздерге рахмат. Бүгүн биз программада аялдардын саясаттагы ролу, коомдогу ролу тууралуу сөз кылдык. Программага Гүлнара Батырова, мурдагы министр, жана Акыйкатчы институтунун үй бүлө, аялдар, балдар бөлүмүнүн жетекчиси Умида Абылгазиева катышты. Программаны мен Элизат Эркин алып бардым. Саламатта калыңыздар.